Аялзат ааламдын түркүгү, президентти да, мугалимди да, дарыгерди, ашпозчуну, илимпозду да эне жараткан. Эне деген сөз болгону 3 тамгадан турат. Бирок эч нерсеге баалангыс эне деген наамы бар. Мына ушундай жакшы сөздөр менен бүгүнкү асыл зат берүүсүн баштайбыз. Анын алып баруучусу мен Чынара Турсунбаева. Эне бар, бакыт бар мында. Эне деп обон салдымда. Эң ыйык болгон бейиштөр эненин таман алдында. Мына ушундай жагымдуу ырсаптар менен биз Жайыл районунда жайгашкан Кара Балта шаарындабыз. Өнөр жайы боюнча Орто Азияда эң алдыңкы орундарды ээлеп келген таза шаар. Бүгүнкү күндө мына ушул Кара Балта шаарынан уюштурулган Айкөл айымдар тобу менен бирге болмокчубуз. Адегенде жагымдуу ыр. Апалар дайым көч башы, апалар дайым сөз башы. Ағарған кезде саамайы, ақтаса екен көз жашы. Мына бұл Айкөл апалар тобунун түзүлгөнүнө бүгүнкү күндө 5 жылдын жүзү толуп отурат. Апаларыбыздын эң улуусу 75 жашта. 5 жыл аралыкта апаларыбыз республикабыздын көптөгөн сынактарына катышып, фестиваль, конкурстарга катышып, эң алдыңкы орундарды ээлеп келет. Азыркы күндө апаларыбыз үйдө чоң эне, тай эне, ошол эле неберелери апаларыбыздын кыргыз улуттук кийимдерин тиктирип колдоп келишет.
Динара, сіздерге анда сен. Мен Болғанбаева Венера Сыдықовна Айкөл фольклордық тобының жетіп ұйыштырғаныма 5 жылдың жүзі болды. Бүгін бізде қуанышты майрам Айкөлдің 5 жылдық мерекесін белгілеп жатабыз. Бұл Айкөл фольклордық тобын түзуде дағы көп қиыншылықтарды башыбыздан өткөздік. Бері келет, бері кетет. Ар бірінің өзінің мүнөзі бар, ар бірінің мүнөзін табу керек. Бирок бардығыз тең жөн отырып албастан пенсионерлер болса дағы, ардақты салудағы апалар, батыр енелер бұл жерге ыр ышқыбоздору, ырды сүйүүчүлөр келіп өздерінің ырларын элге тартуулашууда. Биздин чыгармачылык топ десек те болот. Биздин чыгармачылык топ өз алдынча шаардын ар бир иш-чарасына катышып, өздөрүнө ылайыктуу ырларды ырдашып, элге тартуулап келишет. Мындан сырткары Панфилов районундагы Ровный айылына жайгашкан войсковой частагы жаңы келген жоокерлерге дагы патриоттук ырларды тартуулап келип жүрөбүз. Ар бир шаардын ичиндеги иш-чаралардын баарына катышабыз. Бул жерде карысы бардын ырысы бар дейт. Карылар үйүнө дагы тез-тез барып, өзүбүздүн көмөгүбүздү көрсөтүп турабыз. Биздин топ чыгармачылык тобубуз ар дайым элдин кызматында. Биздин топто эң улуусу 70-ке аяк басып калышты, эң алды. Батыр энелер да бар арабызда. Бирок биз ырдап эле тим болбостон, бизде кол өнөрчүлүк да өнүккөн. Өзүбүздүн турган жерлерибизге, бардык жерлерде өзүбүздүн кол өнөрчүлүгүбүздү да көрсөтүп келебиз. Тикмечилик өнөрүбүз дагы бар. Саймачылык өнөрлүгү да өздөштүрүп келебиз. Жана кийизден ойма чиймелерди түшүрүү боюнча бизде уздар көп. Уз апалардын ырларынын негизинде бизде ырчылар биринен сала бири өздөрүнүн чыгармачылыгын тартуулап биздин топко кошулууда. Азыр биздин топто 10 апа эмгектенет. Асты 70-ке таяп калды. Батыр энелерибиз да бар арабызда. Кол учуруп отурушпайт булар.
элди жерди патриоттор ырларды ырдоодо ат салышып келатышат. Elimden bekildiği namusqa bek saktayman. Eneke ak sütünde el qargap men aqtayman. Erdigin delçedinde azamat jobetinde артымда qırğız eli ardayım sezimimde. Çegaramdı düşmanğa aralatmay atake sözüm verir yüzündü cer aratmay ercigit delçetinde azamat jobetinde ardımda qırğız eli ardayım sezimimde. Kırgızım kutman elim, sezimde işten bütken derim, namuslu aldırbayman, şengin menin elim. Ercigit delçetinde, azamat jobetinde, ardımda qırğız eli, ardayım sezimimde. Ercigit delçetinde, azamat jobetinde, ardımda qırğız eli, ardayım sezimimde. Ardayım sezimimde. Мен Түркмен Асағын Бүбі. Бүгін бізге Айкөл апалар тобынан сіздерге жағымды ырдесте тартуламақпыз. Анткени быйыл бізге 5 жыл болды. 5 жылдан бері қылған кызматыбызды өкмөт жағынан, мэрия жағынан баалуу белектерди кайтарып берди. Анткени биз ошончо сыймыктанып, ошончо эмгегибиз сыйган да. Не жөнүндө айтсам, Айкөл апалардын уюшканына 5 жыл болуптур, бирок мен өзүм катышканыма 2 жыл болду. Силерге мен айтарым бул кыздарга жакында жаңы жыл болуп атат. Келе жаткан жаңы жылдар менен куттуктайм. Дайым эле ушундай эле өркүндөп ырдап жүрө беришсин. Эч качан оорубашсын, капа болушпасын. Жана кыргыз элибизде тынчтык болсун. Биз тынчтыкты эле каалайбыз, эне тала апалар. Балдар үчүн тынчтык, өзүбүз үчүн дагы ден соолук, тынчтык. Куттуктайм Айкөл апалар силерди сыйлыгыңар менен.
жадырасың неге мұншалық керпегіңнен сарадан ұртамын жазым болсын чыпарымды чач жадырасың жаным тыншалық жазым болсын чыпарымды чач жадырасың жаным тыншалық Bol bolsun bol kuşlar bağından anda gelip konçu şarıma uçağımdan orun vereyim ötmele gülüm sağına uçağımdan orun vereyim ötmele gülüm sağına uçağımdan orun vereyim ötmele gülüm sağına ötmele gülüm sağına. Мына өзүңүздөр көргөндөй Айкөл айымдар тобу 5 жылдык отчеттук концертин берди. Ал эми кийинки кезекте Токмок шаарынан чыккан Бурана айымдар тобу болмокчу. Кабыл алып коюңуздар. Байыртадан бери кыргыз элибиз өзүнүн каада салты жана кол өнөрчүлүгү менен даңталып келет. Мына бүгүнкү учурда апаларыбыз өздөрүнүн билген каада салттарын жана кол өнөрчүлүктөрүн улам кийинки муунга үйрөтүп келет. Мына ушул үйрөнүү менен улам кийинки жаңы муун кыргыздын кыргыз экенин даңтап келебиз. Ал эми бүгүнкү Бурана айымдар тобунан дагы бир каада салтыбыздын бири эсептелинген баланы бешикке салуу салты.
анда эмесе ымыркайды бешикке салабыз. Мына ушинтип кыргыздын каада салтынын бири баланы бешикке салууну көргөзөбүз бүгүн. Илгертеден элибиз көчмөн эл болгон. Жайында жайлоого, кышында кыштоого көчүп жүрүшкөн. Ошо көчмөн элге ылайыктап өзлөрүнө карата бардык нерселерин өзлөрүнө ылайыктуу кылып жасаган. Баланы да бешикке бөлүп алышып, атка өңөрүп жүргөн. Бул бешиктин касиети эч убакта жыгылбайт эки жака минтип. Бешикти болсо арчадан, азыр эми теректен жасап жүрүшөт. Бул бешиктин ар бир эмеси мык какпай, баарын жыгач менен жеңил болсун деп жасаган. Бул болсо таякчасын болсо кичине кененирээк кылып баланы эмизгенге ылайыктап ушинтип жасашкан. Астын болсо териден, илгери териден жакшы кылып, жуп-жумшак кылып терини ийилеп жасап астын. Кийин фанерадан, эми азыр мынтип жиптен да жасап койсо болот экен. Эң биринчи күлтүгү болгон баланын. Андан кийин момундай олпок жасашкан. Бул олпокту дагы жөн эле эмес, тиги жайлоого көчкөндө ат кулактын бүрүн, кызыл болгон бүрлөрү чыгат, жуп-жумшак, куюлган мындай таруудай болуп. Ошол бүрдү терип алышып, бул эң алдыңкы эмени олпокту ошондон жасашкан. Андан кийин анан жүндөн, жакшынакай кылып жүндөн үстүнө жылуу болсун деп ушундай жасашкан. Бул болсо эмесине таякчага ар кандай салтты илишкен. Мисалы үчүн мончок илишкен, көз тийбесин деп, момундай шылдырак илишкен коңгуру. Бул эмнеге деп? Бул болсо бешикке баланы бөлөп коюп, келин эшикке чыгып, жумуш кылып, казан аяк, от очок деген эшикте болгон илгери. Жүргөндө бала шырп деп ыйлап, минтип кыймылдаганда бешик кыймылдап, бул да минтип кыймылдайт. Ошо балам ойгонгон экен деп жүгүрүп келип эмизип, кайра барып оокатын кыла берген. Анан кийин бул жерге мончок тигип коюшкан. Ал болсо ак кара деп, турмуштун агы менен карасы такай эри шаркак жүрөт. Ошо агына чыдамдуу, карага чыдамдуу, кайраттуу балдардан болуп өссүн деп ушинтип тиги жасашкан. Андан кийин момундай бел боо деп коет. Ушу бел боосун бекем кылып жакшынакай кылышкан. Анткени муну деген минтип ороп алып, көчүп жүрүшкөн атка өңөрүп. Ошон үчүн бел боону да бекем кылып жакшылап жасашкан. Андан кийин жаздык дагы жумшак кылып, жакшынакай кылып жасап, минтип башына коебуз. Андан кийин чарчоро деп коет. Бутунда, колунда баарын жапкан. Момундай чарчорону тагышкан. Баланын башы жылуу болсун деп башына жоолуктан ак жоолук башына салышкан. Мына баланын башына жылуу болсун деп. Анан мындан кийин бутун неметкен, бутуна жылуу болсун деп аягын жаап, буту үшүп калбасын. Илгери боз үйдө жашашчу да. Минтип аягына улаганга мындай кылган. Анан кийин эң аягында кыпчыткычтар деп коет. Момундай кыпчыткычтар болгон. Бала сейгенде бул бөлөк жаздыкка, чарчорого эчтекеге тийбей, мына ушундай эле бир кичинекей неме булганат, муну алып келиндер жууп койгон. Балага таза. Илгеркиде азыркыдай стиральный машина жок. Мынтип эле жууп баланы таза кармашкан. Анан шимек, илгери шимекти тиги эмеден сөөктөн жасашкан. Балага, кызга ылайыктап мындай шимеги, мынакей мындай шимеги болот. Баары бүткөндөн кийин анан ырымдашкан. Ырымдаганы биринчи чүкө, 9 чүкөнү башына мындай коюп. Бул эмнеге мындай кылышкан? Бул чүкө, мал, жан деген сөз, байлык, атак, даңк деген. Анан такай жолу оң болуп, ушу чүкөдөй болуп, ырыс кешүктүү болсун деп, муну деген минтип оң деп, оң жолдо жүрсүн деп, бу жака казынага түшүрүшкөн, минтип оң деп. Минтип түшүрүшкөн.
мынтип буяка түшүрүп ырымдашкан. Тияка түшүп, байлыгы өзүнө түшүп, ушундай ырым болгон. Андан кийин анан бала бая боз үйдө жаңгыз калып калат кээде. Кээде катуу үндөн чочуп калбасын деп башына бычак коюп коюшкан. Мынтип башына бычакты коюп, бул кандайдыр бир сактоочу сыяктуу болгон. Анан балдарга кайраттуу, балкадай уста болсун деп мынтип балка коюп ырымдашкан. Анан илгери момундай болгон, тиги баштыктарга баланы бөлөгөн сайын шимекти, бу шимекти дагы биягын майлап, сөөк жумшак болсун деп, баланын көтөнүн майлап, ичин суу өтпөсүн деп майлап, момундай баштыкчага эчкинин же койдун жүнүнүн майынан салып туруп бияка, анан бу бешиктин аягына мынтип байлап коюшкан. Анан бөлөрдө майдан алып, мынтип майлап, маңдайы майлап, тиги суук тийип калбасын деп, ошондоп майлап коюшкан. Анан арчалайлык эми ата бабабыздын салты. Бүгүн Займира менен Турдубек менен Займиранын небересин бешикке салабыз. Алас, 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 арбаледен калас. Алас, 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 арбаледен калас. Алас, 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 арбаледен калас. Алана шайтан шабыры жолобой, жакшы кыргызымдын жөрөлгөсү бактылуу, таалайлуу баладан болсун. Жакшылык болсун. Жамандык кетсин. Эми Гүлзат эми баланы алып кел. Бөлөлүк мына Майрам апаңа бер. Бул дагы оңой байбиче эмес. Талай балдарды чоңойткон. Келип бешикти бөлөсүн баланы. Ананайын. Умайын менин колума эмес, Умайыныңдын колу. Фатма Зурайыныңдын колу. Ананайын. Бисмиллахиррахманиррахим. 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 Аланайын. Бактылуу тайлар. Демеси. Ичмеги жок эле бөлөй берчи. Мындай эле бөлөй берчи. Мына. Ой, мына. Айланайын. Ай. Мына ушинтип баланы бөлөдүк. Эми Гүлзат келе кой. Бу баланы бешикке бөлөп туруп, энеси могу апаларыңдын астында ушу баланы жакшынакай кылып чоңойтуп, биринчи кезекте баланы күйдүрбөгүлө дейт. Колу бутун муздатпагыла деп, баланы жакшы баккыла деген деп ийилип, ыраазычылыгыңды айтып балаңды ала кой. Айланайын. Өмүрлүү болгула, бактылуу болгула, балаң менен айланан аман эсен болгула. Жакшы бала болсун. Bulgundatkan çürük oldu çürük
Мына ушундай каада салт жагымдуу чыгармадан соң сиздердин назарыңыздарга кыргыздын кол өнөрчүлүгүн даңазалагым келип турат. Албетте кыргыз элин кол өнөрчүлүгү менен шырдакты, боз үйдү дүйнөгө даңазалап келет. Ал эми Бурана айымдар тобу да мындан артта калган эмес. Алдыда Бурана айымдар тобунан түймөчүлүк, кол өнөрчүлүгү. Биз дагы мына ырдап эле отура бербестен бош убактыларыбызда монтип биргеликте Шайыр апалар бирибиз жүн тытып, бирибиз ийирип, жакшынакай мынтип жип жазап алып жүндөн. Андан кийин неберелерибизге мынтип чыптамаларды түйүп, түрлөп ою салып, жемпирлерди түйүп, шымы менен мындай кофта, шымы менен түйүп, баарыбыз неберелерибизге белек кылабыз. Бош убактыларыбызда ушул жумуштар менен алек болобуз. Бош убактыбыз болбойт да, ишигип керелден кечке өзүбүз карысак дагы кичинеден мынтип ырдайбыз, бийлейбиз, көңүл ачабыз. Андан кийин мындай кичинекей неберелерибизге үйрөтөбүз. Колуна беребиз, мынтип ийриш керек, мынтиш керек, ушунун баарын монтип силерге даярдап атабыз. Силер кийин өзүңөрдүн урпактарыңарга ошону үйрөткүлө деп, улам урпактан урпакка кала турган окат да бул. Ошону неберелерибизге калтыргыдай кылып, үйрөнгүдөй кылып, ошо колубуздан келген насааттарыбызды берип, ушундай эмелер менен алектенебиз. Ире кой. Ошондой кармайсың түз. Сен да биздей болуп монтип чоң эне болосуң. Балдарыңа мондай окаттарды жазап кийгизесиң. Муну өпкө кап деп илгери балдар биздин ата-бабаларыбыз бизге кийгизген. Мына биз мынтип өзүбүздүн балдарыбызга кийгизип атабыз. Сен да ошентип үйрөнгүнүң балам мына. Саламатсыздарбы? Биз Токмок шаарынан Бурана Агалечек айымдар тобу. Мен группанын жетекчисимин. Бул өзүңүздөр билесиздер, мезгилге жараша пандемия болду. Өзүбүздүн жетекчибиз дагы, көркөм жетекчибиз дагы каза болуп, анан биз болсо ошондой терең кайгыруу менен эскеребиз агайды. Анан бүгүн ошо жакшынакай мондай съемка болуп атат. Анан агайыбыздын шаңды көлүмдүн сулуу кыздары деген ырын чыгардык. Өзү дагы, сөзү дагы, ону дагы ошо агайыбызга таандык. Анан кийин өзүңүздөр билесиздер, көптөн бери баягы элибизде кандай кыйынчылыктар болуп атат. Пандемия учурунда репетиция болгон жок, баягы художественный руководитель жок. Анан кийин даярдыгыбыз дагы начар болуп калды. Анан ошо жакын арадан баштап эле Жонушев Канмет биздин художественный руководитель болду. А киши менен мына репетиция өткөзүп атабыз. Бүгүн анча-мынча болсо да ошо бул даярдыгыбыз менен чыгып атабыз. Азыр ошо каада салт, баланы бешикке салуу салтты көрсөтөбүз. Азыр жекече номер болду, хор болду. Эми мындай өтө мындай эме кылбаңыздар, сындабаңыздар. Кудайым буйрса, мындан ары дагы жакшы маанай тартууланга даярбыз.
Жакыпова Майрам. Ушул ак элечек Бурана тобунда 2013 жылдан бери түптөлгөндөн баштап ырдап келем. 7 небере, 3 чөбөрөм бар. Ошо неберемдин бирөө бул Бермет. Бермет дагы 5 жашынан баштап бийлейт. Бул Алматага барып, гран-прини утуп келишкен. Андан кийинки Россияга, Москва шаарына барып, 42-43 мамлекеттин ичинен биринчиликти алып келишкен. Ошо бул неберем дагы ошо тайынесин тартып калса керек, ыр-бийге жакын болуп жүрөт.
Асылзат берүүсүнүн өнөктөшү тойбоз. Адал азык тойбоз, жебей койгонго болбоз. Мына ушинтип асылзат берүүсү соңуна чыкты. Кезекти балажан берүүсүнө берели. Балдар, кыздар, кезек силерде. Саламатсыздарбы, урматтуу аталар, апалар. Саламатсыздарбы, менин досторум. Балажан көрсөтүшү башталды. Анын апаруучулары мен Шерипова Медина. Мен Балсебекова Арлен. Мен Акылбекова Аруке. Досторубузга жаңы жыл жөнүндө ыр айтып берейикпи? Албетте. Жыл жаңырткан жыл сайын, жакшы көрөм кыш айын, ару кардай тазартат, айлананын бүт барын, бүт аламды аяз кыз, аппак кийген чапандай, бактарактын бүчүрүндөй, бермет шууру таккандай, балдар кыздар келгиле, балатынын жанына, шаңду бийлеп ырырдайлы, жаңы жылдын шаңына. Kızlar, men деле айтып берейин mi? Албетте. Кел жаңа жыл келе бер, тыштык нурун себе бер, бирге болсун биз менен биздин ата-энелер. Экоң орда айттыңа, мен деле айтып берейин mi? Албетте. Жаңы жыл келди, жаш балбан, кайраттанган, шаттанган, лыжа тебип путуна узак сапар аттанган. Кадам берсе достор, досторубузга ыр десте. Болуш Мадазимов Эгеме. Anın aparıcısı Erdan. Tosu bolуңуздар. Саламатсыздар, урматтуу аталар, апалар, жана менин досторум. Мен Ашымбеков Эрдан. Жаңы жыл бөлмөдө татына жап-жашыл балаты. Ар түркүн оюнчук жымыңдайт карачы. Жаңы жыл келди деп ырдайбыз шаңданып, бийлейбиз барыбыз ёлканы айланып. Жаңы жыл оттору каректи чагылат, ынтымак артылып, ыр күлкү жаңырат.
Мен сиздерге азыр кызыктуу дүйнөдөгү эң узун дарыя жөнүндө айтып берем. Анда эмесе кеттикпи? Дүйнөдөгү эң узун дарыя бул Нил. Узундугу 6671 километр. Евразия дарыясы узундугу 5800 километр. Кымышыда об. Узундугу Иртыш дарыясы менен 5570 километр. Дүйнөдөгү суусу эң мол дарыя Түштүк Америкадагы Амазонка. Кыргызстандагы эң узун дарыя Чүй. Жалпы узундугу 1030 километр. Эң чоң жана суусу мол Нарын. Дарыя жер бетиндеги суунун айлануусундагы негизги ролду ойнойт. Bir жылда агып өткөн дарыя суларынын өлчөмү 41700 километр кубка жетет. Бул кургактыкка түшкөн жан чачындын 35% түзөт. Жер шарындагы нымдуу жана тоол аймактардагы дарыя суусу мол болсо, ысык жана чөлдүү аймактарда өтө аз болот. Дарыяларды гидрология илими изилдейт. Дарыялардын адам жашоосу жана чарбачылыгы үчүн мааниси өтө чоң. Кээ бир дарыялар кеме жүрүүгө, сал агызууга пайдаланылат. Суу сактагычтар, ГЭС жана башка курулат. Өнөр жайды, калкты, айыл чарбаны суу менен камсыз кылат. Андан балык кармалат. Дарыянын жайылмаларындагы топурак күрдүү болгондуктан мол түшүм алынат. Айрым дарыялардын дугунда жана кашатында алтын, платина, алмаз, кастерит, рутил жана башка баалуу металлдардын чачын кендери болот. Кызыкпы экен достор? Анда мен силерге ыр айтып берейин. Ак сакалчан эски жыл, кетип барат улгайып. Ассалому алейкум, жаңы жылым жылдыздуу. Жаңы жылыңар менен достор. Дагы бир жолу салам достор. Бизде мейманда Адил. Саламатсыңбы Адил? Саламатчылык. Сен канча жаштасың? Мен 7 жаштамын. Канчанчы класста окуйсуң? Мен 1-чи класста окуйм. Кайсы мектепте окуйсуң? Бишкек шаарынын 2-чи мектебинде. Адил, сен биздин досторубузга ырап келдиңби? Албетте алып келдим. Ушул түнү бүт максат орундалат калат дейт. Кут береке, чоң ырыскы, ынтымак биздин үйгө берип кет. Жаңы жылым бат келсин, жаңыланып шак келсин. Жаңы көнүк, жаңышым, жаңы оюнчук көп берсин. Ой Азамат, сен Кыргызстандын гимни билесиңби? Албетте. Ак маңгүлү асказолор талалар, элибизди жады бейди багалар. Сансыз кылып Алла тосун мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Алкалай бер кыргыз эл, азаттыктын жолунда өркүндөй бер, өсү бер, өз тагдырың колунда. Ой Азамат, Кыргызстанда канча область бар? Кыргызстанда 7 область бар. Айтып берчи. Нарын, Ысык-Көл, Жалал-Абад, Ош, Чүй, Баткен, Талас. Ой Азамат, сен досторубузду жаңы жыл байрамы менен куттуктап койчу. Урматтуу аталар, апалар жана менин досторум, жаңы жылыңар менен. Алыс жактан бизге ашыгып, бөбөктөргө белек
албетте. Эшке чыксам ап-аппак, кат калың жапсалыптыр. Карасаңар кызыктай, кара күчүк мышыктай, аппак болуп калыптыр. Тоголонуп топтой, тоңобуз деп коркпой. Чоңдор тез-тез басышат, алар кайда шашышат. Жыгылабыз дешет го, жылгайлактан качышат. Мен деле ырайт берейинби? Албетте. Мына аппаккарда алтын бар, жазда тердеп эришет, жерге жашын төгүшөт. Келе берсин аппаккар, муз тебели курдаштар. Аппактаки аппаккар, аппаккар сенде алтын бар. Кыздар, менде сонун ыр бар. Айтпечи, тоодо жашап сырын тарткан жылдыздын, мен оолумун таза кандуу кыргыздын. Жигит болуп төрөлгөн соң ааламга асабасын бийик кармайм кыргыздын. Мен оолумун багтап жүргөн атамдын, эркеси мен кулунумун апамдын. Балажан берсинде кызмат кылып, красавчик Арлен деп аталдым. Байыркынын жомогу айтпай кетси болобу. Көбү төгүн көп үчүн, көпчүлүктүн көнүчүн. Көрүп келген киши жок, көбүткөн менин иши жок. Жармы төгүн жармы чын, жарандардын көнүчүн. Жанда болгон киши жок, жалган менин иши жок. Уламадан уккан сөз, улам берге жуккан сөз. Карылардан алган сөз, калк ичинде калган сөз. Арбы жомок тогон сөз, атко тогуз болгон сөз. Азаматтерге конгон сөз, эриндерден калган сөз. Инчи кылып алган сөз, как жүрөккө конгон сөз. Кайнап ичке толгон сөз. Ошол күндөн ушул күн кобузулуп сай болду. Асты үстүн айланып сай бузулуп то болду. То бузулуп ко болду. Калдыйып жаткан жериндин кайсы жери со болду. Аты калып өзү жок, арканда элдер жоголду. Дени солуп чөл болду. Чөл бузулуп көл болду. Туз бузулуп тор болду. Ошол күндөн ушул күн тутта бөскөн жомоко. Сөз кошулуп эркети манас менен семедей. Жазып калган эмендей. Кайгы капа көп болуп, айтпай журтка кеп болуп. Унутулбай бул жетти. Көбү төгүн көп үчүн, көпчүлүктүн көнүчүн. Көрүп келген киши жок, көбүткөн менин иши жок. Аттанардын жомогу айтпай кетси болобу. Уламадан уккан сөз, улам берге жуккан сөз. Карылардан алган сөз, катта жаттап алган сөз. Байыркынын жомогу танкаларлык болобу. Эрманасын жаралган бир уянын жалгызы. Сермешкендин каргышы, бала жорбо семетей. Батырлардын бир экен, жүрөгүнөн жаралган. Азап көргөн элинин тилегинин жаралган. Пайгамбарды кошойдун батасынан бүткөндөй. Кок жалмана сай көлдөй, атасынан бүткөндөй. Кан манасын акылман, зайыбынан бүткөндөй. Айланчыктап барбактар азиз кылып кеткендей. Бала төрө семетей, элине тутка болгон. Мына достор, балажан көрсөтүүсү аягына жетти. Сак саламатта